Assalamu alaikum Ашқабардың көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяккерлер, биз Жапалактан салам айтабыз. Жапалактан дөөлөттөн өтө күчтүү бээ чыгат экен, тектүү. Биз менен бирге болуңуздар, бээни байкаңыздар, бээнин чоңуну күчтүүсүн издегендер байланыша бересиздер. Дөөлөт, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, келиң ака. Ден соол жакшы, иштер жакшы, келдик. Бекеринен багандай атты бээ туйт деп бекеринен айтылбаса керек, э? Өтө күчтүү чоң бээ чыгат экен. Өтө бул линиялуу бээ ака. Линиялуу. Линиясы өтө күчтүү ака. Эми линиялуу деп калдың, линиясы кандай болду мунун? Линиясы өзүң айтып берчи. Өзүбүзгө Кыргызстаныбызга таанымал болгон бул баронду бардык эле эл тааныса керек. Оны Орто Азия полный тааныйт го дейм. Бул ошол барондун акыркы кыздарынан ака. Барондун кызыбы? Ооба, барондун полный ака, далилдери полный бар. Далилдери бар. Полный бар ака. Эгачта барондун ээсинин номерин да беребиз ака. Ошондо барондун акыркы кызы ака бул. Барондун ээси менен сүйлөштүрүп коесуң. Ооба, полный номерлерин беребиз. Келген эмелери бар. Ооба, полныйлары бар ака. Барондун түз прямой кыз экен да ошондо. Полный ошол далилдери менен бар ака бул. Бул ат болгондо өтө күчтүү ат болот экен эле, а? Өтө күчтүү ат болот ака. Сынында карасаңыз 5 кашкага жана. 5 кашка. Боюн ака 1.70 көлчө болсун бээнинчи. Бээнин боюн 1.70 көлчө болот. Бир адам энчиге алып, бир күчтүү аттарын болсо ака, койсо зор улундар чүрүп. Чоң Европа оттарга койсо деген, э? Ооба. Бир адамдын көчтүү атына койсо ака чүрүп. Канчаны тууган бээ ошондо? Бул ака 3-түү тууган бээ. 3-түү тууган бээ. 3-түү тууган бээ ака. Мына бээни көрүп турасыздар туугандар. Быйыл кыздын эсебинен токтогон ака. Кысыр бээ. Азыр токтой элек, азыр кысыр. Ооба. Өзү коюлганбы? Коюлган ака, 3-түү тууган. 3-түү тууган. Даңдагы баласы биринчи баласы ака. Мына биринчи баласыбы? Биринчи баласы. Бул биринчи баласы, эркек экен, э? Экинчи баласы. Экинчи баласы. Экинчи баласы ака бул жайлоодо. Жайлоодобу? Үчүнчүсү менен кошо жүрөт ака. Үчүнчүсү менен. Азыр кысыр. Каалаган атка коюп алат. 70 көлчө болот. Ошо адам бири адам издеген адам ака мындай. Көрсүн ака. Таза бээ. Таза бээ. Бээнин күчтүүсүн издегендер. Az жанынан бар го ака. Ат өткө татса возражение болот да. Апарып эле коёт да. Кичине бастырчы мындай. Даяр деген, а? Даяр ака. Каалаган атка коюп алат. Ооба. Бээге кличка коюп койбодуңбу ошондо? Барондун линиясын издегендер, мынакей байланыша бересиздер. Мындай эме көрүнгөнү менен өтө чоң экен, жанынан. Ака бээ чоң ака. Ачыгын айтканда таза дагы ака. Сүрөт мындай. Азобу бул миң эмеспи? Жо, азо ака. Азо. Азо ака. Ошондой бастыр. Алдынан артынан көрүңүздөр туугандар. Барондун кызы экен. Эми Дөөлөт, баасы канча болду бунун? Баасын ака жакын эле коём ака. $8.000 коём. $8.000. $8.000 коём. Сүйлөшүүлөр болот. Болот ака. Алган адам келип жанынан көрсүн ака. Жанынан көрүп, ооба. Мындай ээси менен сүйлөштүрүп коём, түз дедиң, э? Түзмө-түз сүйлөштүрөм. Түз сүйлөштүрөм деди. Ошондо мына 01 табро барон ошонун линиясы болуп калабы? Ооба, ошонун линиясы ака. Мына көрдүңүздөр. 01 эмес да бар экен, табролору. Мына баласы да сатылабы ошондо? Ооба ака. Бул келсе баардыгы сатылат. Бул ошондо барондун небереси болуп калат экен да. Бир акаларыбыз алып келген Бул канча кунанбы ошондо? Кунан ака. Келип калган. Келип калган ака бул. Ошо бир акаларыбызга келип керегине сатат, ачыгын. Керегине жакшылыктарга сатылат экен анда. Дөөлөт анда соодаңы берсин. Биз чыгарылышты жыйынтыктайбыз туугандар. Мына барондун кызы эфирде болду Дөөлөттө. Саламатта калыңыздар.